Сапарбаев Медербектин ушул учурга чейин карапайым эл үчүн жасап келген жумуштарына, акыл насааттарын айтып, иш-чараларына жол көрсөтүп, дайым катышып келген биздин дин аалымдарыбыздын ой-пикирлери жана Медербекке берген ак баталары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимдеги мына ушул дүйнөдө кайсы бир муктаж инсандын муктаждыгын чечсе дейт, анда Кудай Таалам ошол адамдын дүйнө акыретиндеги муктаждыгын чечет дейт. Аллахты эстеген инсандын жүрөгү ачылат. Мына ошол жүрөгү ачылган инсандардын башын бириктирип, Медер мырза ушундай үйлөрдүн аябай жакшы кооз, бекем үйлөрдү салып жатат. А бул Медер мырзалар эл үчүн, бирөөлөр үчүн сурап жүрөт. Канчасынан кеп угат, канчасы макул деп туруп аны чозуп бербейт, зээнин кейтет. Канчалары сен эмне кыласың дейт. Анан кийин бергендер башка, бербеген эч бир тыйын бербейт. Анан аркасынан, мунун аркасынан отчет кылгандар канча. Кагылайын калайык жук, биз канаат кылышты үйрөнөлүк. Медер мырза, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Медердин бул выступлениясын угуп, толкундаган угуп, мен өзүм деле толкунданып атам мен, чын айтканда. Ким бир мусулманды зиярат кылса, өтө жакшы иш кылдың. Сени басып барганың жакты. Бейиште саңа бир кан сарай салынды дейт. Бир мусулманды зиярат кылганга, бир мусулмандын жүрөгүнө кубаныч салуу, дүйнөдөгү канча жин инсан болсо, ошолордун ибадатынан абзел экен. Кудайга шүгүр, көз коркок кол батыр дейт. Ушундай мүмкүнчүлүк канча деген жигиттерибизде жашырылып турат. Ата-энеңизге рахмат. Ушундай сизди тарбия кылып ушу жолго салган. Өзү ач болуп, барышканын курсагын ойлогон. Ушул исламдын баалыгы го. Иман жүрөккө келгенде, ислам жашоого келгенде, булар өздөрү ачка болуп туруп дагы башкалардын курсагын тойгозот эле. Мынакей Медер мырзабыз дагы Кудайга шүгүр көрсөтүп атат. Ар кандай жаман сөздөн, жаман көздөн Алла Таалам сактасын. Сөз айтылына берет. Пайгамбарлар дагы ушундай сынга калган. Ар кандай сөздөр болгон. Бирок Кудайга шүгүр, ниетиң ак экен, Алла Таалам берекесин берсин. Bunday дагы канча деген көз жаш, энелерибиздин көз жашын токтотуп, канча деген балдарыбыздын, кыздарыбыздын жүрөгүнө курсанчылык салганга Алла Таалам колуңардан дагы ача берсин. Ошондуктан урматтуу эл, урматтуу сузактыктар, баарыбыз Алла Таалам баарыңыздардан разы болсун. Жал Медердин командасы, ушул жерде колдоочулар, сиздерге чоң рахмат. Медер, элибизде жакшы бир сөз бар. Элдин медери бол, жетим жесирлердин жөлөгү бол деген жакшы бир акыл насаат бар. Жесирге жардам колун сунуунун өзү Аллах жолунда күрөшкө чыккандагыдай соопко алып келет. Күндүзү кечке ооз ачпай орозо тутуп, түнү уктабай таң аткыча тахажжуд намаз окуганын сообун алып келет деген. Бүгүн сиз ошондой соопторго эришип атасыз. Кыяматта эч бир кемитилбей жыл бою туткан орозонун жана жыл бою окулган тахажжуддун сообун аласыз иншалла. Медердин мындай деңгээлге жетишине жана өзү айтып каканактап ыйлап өткөн ата-энеси турат. Актын атаса куту сүйүнөт деп бекерин айтылган эмес. Медерди медер кылган. Ушундай кылып элге тааныткан анын аркасындагы ата-энесинин батасы. Жакшылык ишке далалат кылып, ошол жакшылык адамдардын башын кошуп, адамдарга себепчи болуп берген адам ошол иштин өзүн кылганга барабар тете деген сөз, урматтуу бир туугандар. Сапарбаев Медербек Мусаевич 1990 жылы 8 августта Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Октябрьская айылында төрөлгөн. 2008 жылы Рахман Исманалиев атындагы номер 33 орто мектебин аяктаган. Жогорку билимдүү 2013 жылы Жалал-Абад шаарындагы Кантөрө Шарипович Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин бухгалтер жана аудитор факультетин бүтүргөн. Эмгек ишмердүүлүгүн 2013 жылдары Сузак архивинен баштап, андан кийин Россияда миграцияда жүрүп, жеке ишкерлик менен алектенген.
2018-жылы Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондун негиздеп, социалдык жактан муктаждарга жардам колун сунуп, үйү жокторго үй салып берүүнү башташкан. Жалпы элибиздин колдоосу менен 150дөн ашуун оор операцияларына муктаж болгон бейтаптардын каражатын чечип, Индия, Турция, Россия жерлеринде операцияларды жасатып, 31 жакыр үй-бүлөгө жаңы заманбап үй курууга жетишишкен. Коронавирус учурунда да Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүп турду. 2020-2022 жылдары Баткен облусунда кыргыз-тажик кагылышуусунан жабыркагандарга Аксай айылында 2 үй салып берүүгө жетишип, ар бир айылдарга материалдык жардам берип келди. Кыргызстандын 7 облусундагы миңдеген улуу ата-апаларга көмөк көрсөтүп, сый тартуулап, батасын алып келет. Айылдардагы социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында аялдамаларды куруп, жолдорду оңдоо иштерин да адатка айландырып алган. 2023 жылы Айкөлдүк фонду тарабынан Кыргыз эл баатыры Апаз Жумагуловдун колунан Ак жүрөк номинациясына татыган. Азыркы учурда Багыш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты. Эң негизгиси, мамлекет мага эмне кылып берди эмес, мен мамлекет үчүн эмне жасай алдым деген ураан менен иштерин аткарып келет.